Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. İlim Bulağı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Tacvid менен Kur'an'da öğrenöz online kursunun 11. sabagındayız. Sizler менен 10. sabakta sükun temasını biraz da olsa düşündürüp ötkönbüz. Bugün sükun temasını ulantabız. Anda emесе başladık. Bismillahirrahmanirrahim. An, lam, kul, hum, min, in, iz, an, lakum, lahum, antum, fahum, kaifa, yauma, qabla, ba'da, anzala, arsala, anzara, akhraja, kuntum, nahnu, na'budu, kaiduhum, lam yalid, ve lam yakun, istekbara, ara'ayta. Sükun teması. Sükun temasını genelirek düşündürüp bereriz dep aytkanбыз. Sükun teması жөнүндө genelirek malumat айта өтөлү. Sükun teması негизинен arap dili менен кыргыз тилин biraz салыштырып бул теманы түшүндүрүп өтөйүн. Кыргыз тилинде сөз жасоо үчүн бизге тамгаларды билүү жетиштүү. Мисалы, сөз деген сөздү айтууда же окууда биз тамгаларды жаттап, тамгаларды кошуп окуй алууну үйрөнсөк, демек биз аны билген болобуз. Ал эми араб тилинде болсо чет тилдүү элдер үчүн, кыргыздар үчүн, казактар, орустар үчүн араб тилин, араб сөздөрүн окуй алуу үчүн албетте сөзсүз түрдө тамгалардын аталышыны жана арекелердин толук үйрөнүү кажет. Арекелердин бири болуп бул сүкүн эсептелет. Сүкүн белгиси бизде сөздү муундап окуганга жардам берет. Сөздү муундап окуган кантип? Мисалы, антум, кунтум, мына ушул сыяктуу. Кыргыз тилиндегидей эле сөз жасоодо бизге жардам берүүчү белгилер булар араб тилинде фатха, замма, касра деп айттык. Жана сүкүн. Фатха, замма, касраны пайдаланган күндөн тарта биз сиздер менен тамгалардын негизги аталышын пайдаланбай калдык. Мисалы, нун деп окулса, биз на, ни, ну арекелердин жардамында тамганын баш тамгасын гана пайдаланып келатабыз. Эми ошол эле мисал сүкүн темасында дагы өтүмдүү. Мисалы, нун деп окулбайт. Ан, ин, ун мисалы. Нун тамгасынын баш тамгасы эн тамгасы. Кыргызча айтып түшүндүрсөк, эн тамгасы, ошол тамганы пайдаланабыз. Мисалы, антум. Антум. Бул жерде бир гана нун эмес, мим тамгасында дагы сүкүн турат. Демек, ар бир сүкүн пайдаланылган учурда, ар бир тамгада сөздүн тамганын баш тамгасын гана пайдаланат экенбиз. Мына ошону эстен чыгарбайбыз. Кээ бирлер туура эмес окугандар чындыгында кезигет. Ан, за, ро. Ан, за, ро. Мүмкүн болушунча түшүнүктүү ачыктаганга аракет кылдык. Сиздер менен ар бир сабагыбыздын аягында маалымат бөлүшөбүз. Бүгүнкү маалыматыбыз 10 сабакта суроо бергенбиз. Куранда эң чоң суроо жана эң кичинекей суроо. Курандагы эң чоң суроо Бакара сүрөсү 286 аяттан турса, ал эми эң кичинекей суроо Каусар сүрөсү 3 аяттан турат. Ал эми бүгүнкү сурообуз Куранда канча сажда аяты бар?
Бул жөнүндө изденип, маалымат алып, комментарийде сөзсүз бөлүшүп коюңуздар. Анткени билбегендер сабакты көрбөсө да комментарий аркылуу суроого жооп таап маалымат алган болот. Ал эми сабагыбыз сиздерге түшүнүктүү болду деген үмүттөбүз. Түшүнбөй калган суроолор болсо албетте комментарийде бөлүшсөңүздөр, биз жооп беребиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу биздин онлайн курсубуздун катышуучулары. Көнүгүүнү кайталайбыз бөлүмүнү сөзсүз түрдө өткөрүп жибербестен кайталаңыздар. Анткени биз сиздер менен сабакты атайын класста өтпөгөндүктөн тапшырманы текшерүү, тапшырманы байкоо сыяктуу процесстер болбогондуктан көнүгүүнү кайра кайталоо менен гана сиздер онлайн курсту өздөштүрүү мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Андыктан көнүгүүнү кайталап, негизги теманы түшүнгөндөн соң, теманы өздөштүрүү максатында дептерибизге жазып, дептерибизден бир сыйра окуп, мүмкүн болсо бир сыйра эмес, бир канча жолу окуп кайталасак дагы да пайдалуу болот. Ал эми бул көнүгүү сиздер үчүн атайын жай түрдө жасалды. Сиздер чыккан сөздү бир жолу эмес, бир канча жолу кайталаңыздар. Бир канча жолу кайталоо менен жакшылап өздөштүрсөңүздөр болот.